Казакстанда улуттук тилди колдонгон GPT чатынын жеке версиясы иштелип чыгууда. Заманбап системаны электрондук өкмөттүн ишинде колдонуу көздөлүп жатат. Нейросистема сутка бою жарандардын документтерин даярдап, алардын бардык суроолоруна өз убагында жооп берет. Бул үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүү системалары менен санариптик байланыш түзүлөт. Программаны иштеп чыгуучулардын айтымында ата мекендик өндүрүштө башка системалардын иши колдонулбайт. Бул долбоор Казакстандын жасалма интеллект тармагындагы интеграциясын бекемдөөгө жана ага салым кошууга багытталган. Обладать собственным чатом GPT – это одна из таких стратегических задач. С другой стороны, 80% страны... Өзүбүздүн GPT чаты сыяктуу жеке генеративдик системаларды жасап чыгаруу башкы стратегиялык максаттарыбыздын бири десек болот. Бир жагынан калкыбыздын 80% казакча сүйлөйт. Генеративдик жасалма интеллект, казак LLM модели бул мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө, экинчиден көптөгөн китептерди которууда, мамлекеттик кызматтарда, экономика тармагындагы кемчиликтерди жоюуга жардам берет. Кошумчалай кетсек, өлкөдөгү бардык китептерди санариптештирүүгө болот. Өлкөдө 130 миллионго жакын атайын китеп бар. Бирок алардын баарын санариптештирүү албетте көп каражатты талап кылат. Ошондуктан биз адамдардын ортосундагы мамилени жакшыртууга артыкчылык беребиз. Объяснимость книг, во-вторых, сократить барьер между общением, между... Серепчилердин пикири боюнча GPT чатынын альтернативасы технологиялар чөйрөсүндөгү эң мыкты жетишкендик гана эмес, санариптик дүйнөдө казак тилин колдонгон жана анын чөйрөсүн кеңейткен курал катары да таанылышы мүмкүн. В будущем, я думаю, что в целом казахская LLM будет встроена в целом в глобальную систему. Келечекте казакстандык LLM убакыттын өтүшү менен дүйнөлүк тил моделинин системаларына кошулат деп ойлойм. Анын үстүнө алардын өнүгүшүнө салым кошот деп ишенем. Учурда Яндекс болобу, Google болобу дал ошол эле GPT чатынын да альтернативалары алсыз экенин көрүп жатабыз. Ал эми альтернативалык казакстандык модельди түзүү жыйынтыкты жакшыртууга мүмкүндүк берет. Муну менен катар казак тилинин моделинин дал келүүсүн бир топ жакындатат. Башкача айтканда, так жана сапаттуу которууну камсыз кылат. Эң негизгиси Казакстан менен жасалма интеллект тармагында иштеген ири компаниялардын кызматташтыгына жол ачат деп ишенебиз. Между Казахстаном и глобальными партнерами, которые работают в области искусственного интеллекта.